ошондо жаадай болгон саралат коен сунуу бар экен, колдо тууду мал экен, уйгуй мулчак саралат, улгуткан Алмамбет бир катар турган эл айтты, мен саган тет деп айтты, анда манас деп айтты, айга ылайык деп айтты, ниети казат караткан, ургасын ар жерде, урушкусту тар жерде, үлкөн дүмөк бар жерде, ак түлөөгө жараткан, камборбоздун үйрүнөн ошо кармалмаган мал эле эркелетип каранды, эң май болбоч ал эле катуу тартыш болгондо, о катагалар бекен деп узагыраак сайыссам, бужатагалар бекен деп каалабады калайык, атын берип жөө туруш. Алдаганда иш болот, алмаңа болбос лайык. Аны өткөрүп ийгени, аркасынан карасаң, алым сарык киргени, кан көкчөнүм мал экен, кара төбөл жармаңдай, аң алым бийде бар экен, көчөгө муну салып тур, көңкү журт карап калыптыр. Көрө салы бер кошой бери кел деп айтып калганы, бетине сарык барганы, аң алым сарык сен деди, атыңдан түшүп кел деди, жаадай болгон жармаңдай, сайыш балам бери деди, кара төбөл жармаңдай, ак арасыны тайгандай, ме кайнаган ысыкка, бет алышкан кызыкка, бежин алтай бузукка, 40 күнү минсең оюбас, кызыл чыгып жоорубас, өркөчүп ийгизерип аз. Ошоң өрткө кирсе эрибез, кое берсе тушабас, качканга узабас, чөлгө минсе суусабас, ак жолтой жайыдагы бара, ар кайратың ашкере. Ошоң азыр толгон чагы бар, маңдайында багы бар, кулагында шамы бар, чукканда күчөгөн тулпарлык жайы дагы бар. Бул сөздүн айтып салганы, алып келип току деп, экен буйрук кылганы, ак куланын чоң тердик, жармаңдай атка салганы, жаадай болгон союлгур, комсу болуп калганы, асты жагы тердиктен шилиге жетип калбайып, арка жагы тердиктен жамбашка жетип далбайып, чакан болуп калганы, дагы үстүнө карасаң, ак эр салганы, ак куланын жарагы, аңдап көрсөң алдагы, куюшкан улоң басмайыл, аргайсын кыскартып, эки карыш төртели, аргайсын тартылтып, куюнда бүткөн жармаңдай, кулактан жанын артылтып, ара жарагын келтирип, абыдан токуп болтуруп, кайратым ойго каржыйып, ошо кабылам манас олтуруп, ошо каңдагайды шымданып, кара боюн чыңданып, бороондуу күндө суу өтпөз, жаандуу күндө суу өтпөз, чыйыр чыгалтын чымчык көз, чымбадана торгой көзү жыбырап, тоок көзү шыбырап, машанын мурду батпаган, чиркейдин мурдун өтпөгөн, ачык төштү караса, алакан жүзү көрүнбөс, ак күрөкөң торгой көз. Ошо жакалыгы сары алтын, түймөсүнүн бар алтын. Ок найзаган ал артык, ойлогонго барыдан, жеңи чолок карыдан, күрөкөсү от кийинип, күч кубатты бергин деп, Кудайына сыйынып. Ошондо дөөгөр уста баштаган, төгөлүгү төрт бөлүк, купа согуу баштаган, купа сугумган түбүндөй, жактыгы сары алтын, накышы кыял түрүндөй, курбусун болот экеген, кулак түпкө теңеген, туулга кийди башына, коңурбай манас сайышкан. Көкөтөйдүн ашында, ошондо коңурбай Кытай улуугу, туңша бежин уругу, баш катасы паң болгон, басташкан жоосу нам болгон, мас жолбурстой зеңгиреп, кыш кириген буурадай, агыраның манас кеңгиреп, жарагын белге чалынып, шаймерденге жалынып, атка баатыр мингенде, арыштата бастырып, арыстан эр жолго киргенде, ак жоолук байлап башына, арыстан бака эр төштү, кошо чыкты ашына. Бу коңурбай чоң төрө, алып какан журттарын, ар кылган иши оң төрө, астындакың алгарат, айбаты шаңдан бөлүнүп, азыркысын оң төрө, үстүнө темир кийинип, ошо Рүстөмдөй көрүнүп, алгара менен коңурбай, айбаты журттан бөлүнүп, аттону менен бугап ыргап тоосундай көрүнүп, кар жүздөн төгүлүп, ошоң атка коңур мингенде найзанын алып колуна, айгай салып көп Кытай сүрөң кылды соңуна. Ошондон алтындан туулга жаркылдап, алгарат менен алкылдап, адырайган чоң калча, найзада желек жалпылдап, коң төрөгө кошулуп, корозгой мойну созулуп, боз кертик менен будаңчаң, коң төрө маман келсе деп, койдой чуулап канча жан, майданга кирип калганы, бирин көргөндө
атқа қамшы салғаны, оң ошоңа сабасы желбіреп, найзаның ұшын мелтіреп, бөлек жерін ташташып, оң көз менен сол көзден ойран қылып жұтмақа, көрер көзін жаншташып, мелтірете тигіліп, тұлпардан тізе бүгіліп, өлбей бір қалбас деп, ошондо көргөндүнө бары түңөлүп. Ошо шилтеген найза жетиптир, көздөрүн өлчөп нетиптир, туулганыңга тебин. Касепкен айза чак тийип, жаактарын жанып өтүптүр, жалданы бер коңур, мусулман жакка кетиптир, жалданып камманас, капырга жакын жетиптир. Ошо бура тартты бу жерден, буластаган төрөңдүн о жалынганы Шаймерден. Түтүгү чыгып бетинен, мусулмандын четинен, ошо бура тартып өр коңур, буластаган оң боғур, о каратка камчы салганы, кайра тартып камкорго, о качырып буда калганы, кайраттансын төрөм деп, капырлар айгай салганы, жармаңдай атын чуратып, чаңдартынан буратып, мелтиретип найзаны, намыз үчүн чирешип, акырыңызге келбеген аманат кара бир жаны, камкорчондон ойлонуп, калмак эр кашы деп, как жүрөктүн башы деп, алтын кемер чети деп, эң айбалка төштүн бети деп, өлчөдү мана сакыры. Адагыйым Батыргул, ошо эр коңурбай капыры, алтын эр кашы деп, нак жүрөктүн башы деп, ажалың жетер тушу деп, найзадан өлөр ушу деп, качырып каршы жетишти. Найза менен бири-бирин аянбай коюп кетишти. Шилтеди найзаң очоюп, астында минген аттары олтурган иттей чочоюп, ат жанынан алышты, күч менен күрсү салышты, күрөшүп экүйдө, ошондон аман эсен калышты. Болотко болот жабылып, о болот жанын шеренди, ону бойго жабылып, көргөндүн көнү жаңылып, кыябынан иш кылып, бири-бирине умтулуп, бир канча кылыч жабылып, кызыл жалын өрт болуп, кыйла жерге жагылып, ошону айбал толгон алышып, орой төбө тушу деп, ойлор бекен ушу деп, жалданып жетишип, оройго тартып кетишти, туулгасын көтөрүп, болотко болот тийгенде, тутанып жалын өрттөнүп, отурган жер карап көз көрүп, ошонун алушуга жеткени андай жумуш эмес деп, ошон аламан уруш эмес деп, абасы бакка эр төштүк, арыстан Манас баатыры коштоп чыктың акыры. Ошондон эр Коңурбай баатырды болгертик менен будаңчаң коштоп чыктың акыры. Жакындын жайын көргөндө калбады баштан акылы, өлчөсүнө келишти, найза менен сайыштеп, жана кое беришти. Кара мурунду кызыл көз, кылымга маалым ушул сөз, кыйкырыгы баш Кытайлардын о чоң коңур, карданып будагы, кайраты тартты оң боғур, кара төл жармаңдай, карасыны тайгандай, туякты жерге мылгытып, тумарын көккө ыргытып, артынан тозоң буратып, Арыстан Манас будагы, атына камчы урганы, мелтиретип найзаны, бет алып Манас калганы. Ошо бир ургандай Коңурбай, алтын эр кашына, как жүрөктүн башына, Коңурбай найза салганы. О шердің өті қылтайып, үзөңгүдөн буттайып, эр Манас араң токтолуп, эңгиреген жармаңдай, өтө түштүң октолуп, оңулуп Батыр оң алганы. Ошо кыйга өтө бергенде, кылча шайдар аң ачылып, кулактан чачы чачылып, туулганын чети деп, о туура чыкты бети деп, чылк темирден бөлүнүп, кулактын арка жагында чыкчыкты калды көрүнүп, жакасынан сооттун артылта түшүп алганы, туулган этек жагынан туюнуң найза салганы, чычыктан найза мылгыды. Ошо чыйрак сынган Коңурбай, ошондон алгараң аттан ыргыдың. Ошо көздө Коңурбай жыгылып, тозоңго башы тыгылып, чыкыйган айза сайылып, көккө тоңдун этеги, көпөлөктүн канаттай, көп жерге кетти жайылып, чыкыйланганы куюлуп, чыйрак чыккан кайраты, бойдон тарап суюлуп, Коңурбай жерге сойлоду, колдон карат ойноду, көдөктүк кылып көк жалар. Ошо Коңурбайдын алгарат коштоп алып койбоду.
Ошо жыкканына кубанып, азыреттеп чуу салып, нойгандын күрүкүрөп, айгай салып дүрүкүрөп, уран тартып алышып, элемандын төштүгү, эштектердин жамгырчы, жандап алып батырды, уйгу салышып, байгенин саны 9900 төкен, шол кезде манас төкен, 4000 кара малдарын кайрып бискен алсын деп, жана калган 5000-ин калкка чачты тамамын. Капырдын шагы сыныптыр, каста шарыган коңур, кара жердей огулуптур, калкынын көлү тыныптыр. Казак кыргыз аш бермек, ошо кадимден калган кылдыктыр.